Турган ата 80 жашта, жашым өйдөлөп калды деп үйүнө жатып албай, таң эрте добуш берүүгө келген аксакал өлкө келечегине кайдыгер карай албай турганын айтат. Шайлоо таза өтүп, балдарыбыздын келечеги жаркын болсо экен деген аксакал тандаган партиясына добушун берди. Өлкөдө тынчтыкты каалайм. Эми шайлоочулар тынч өткүзсүн, жакшылыктын үстүнө эле аман бололу. Жалпы эле. Ошо мен кааларым тынччылык болуп эле, аманчылык болсо, ошону каалап кетем. Салбаса да болбойт да. Кыргызда шайлоо ар кимдин өзүнүн ыктыяры боюнча салат. Баары тең түшүнөм да. Эми тынччылык болуп эле шайлоо жакшы өтсө эле болду. Ал эми Гулипа апа 73 жашта. Бүгүнкү шайлоого кайдыгер карабастан өзүнүн жарандык милдетин аткарууга келгенин айткан апа илгерки шайлоо күндөрү кадимкидей шаңга бөлөнүп, майрамдык маанай болуп турчу эле деп эскерет. Элдердин баарынын ичине ыйман салып, таза жакшы шайлоо болуп өтсүн, чыр-чатагы жок, тынччылыкта, бейкурчулукта болуп жакшы шайлоо болсун, келечектен жакшы бизге иштеп берген, бизге жардам берген жакшы мыкты кандидаттардан болсун. Маалымат иретинде айта кетсек, өлкө боюнча жалпы 3.523.532 киши добуш берүү үчүн тизмеге катталган. Ал эми парламенттик шайлоого карата жалпы 2475 шайлоо тилкеси даярдалып, анын ичинде чет мамлекеттерде 45 шайлоо тилкеси ачылган. Азима Жекешова, Нороза Абылмеженов, Шамен Болотбеков, жаңылыктар.